Жайыл районунда кожоюну түрмөдө отурган же жалгызбой кары-картаңдардын же банктан акча алып төлөй албай калгандардын үйүн алып койгон уюшкан топ иштейт. Нурпресс маалымат борборуна мына ушундай топтордон жабыркагандар кайрылууда. Банктар, соттор жана жергиликтүү укук коргоо органдары сот аткаруучулар менен ич-ара келишип алып, үйгө ээлик кылып жүргөндөрдүн аттары да аталууда. Алардын арасында Топчубай Токтобаев аттуу адамдын аты көп айтылып атат. Ал ээсинин убактылуу жок болгондугунан пайдаланып, же башка себептерге байланыштуу бир нече үйдү өзүнө алып койгонун жабырлануучулар билдирди. Алардын бири Кара Балта шаарынын 67 жаштагы тургуну Сану Салтыханова. Сану Салтыханова 2009 жылы сот жообуна тартылып, 2016 жылы боштондукка чыккан. Бирок абактан чыккандан кийин барар жери жок, көчөдө калды. Анткени анын үйү жана жер тилкеси сатылып кеткен. Териштире келгенде иштин баары Чүй райондор аралык сотунун 2010 жылдын 9 июлунда берилген аткаруу баракчасынан башталыптыр. Көрсө Салтыханова үйдү айыл банкка күрөөгө коюп насыяга акча алган. Камалар алдында анын банктын алдында 25 000 сом карызы калган. Айлап жылдап жүзөгө ашырылбаган аткаруу баракчасы бул жолу чагылгандай тездик менен аткарылып, күрөөгө коюлган үй Жайыл райондук сот аткаруучулар тарабынан сатылып кеткен болот. Турак жайсыз калган Сану Салтыханова чындык издеп барбаган жери какпаган эшиги калган эмес. Бул боюнча 2021 жылдын 27 мартында Жайыл райондук ички иштер бөлүмү алдамчылык беренеси менен иш козгогон. Бирок иш ачылган боюнча ордунан жылбай көпкө турган. Анын себеби дагы белгисиз. Нурпресстен бул боюнча маалымат жарыяланган соң муз ордунан жылды. Тагыраак айтканда, иш Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилген эле. Ошол эле учурда бул чубактын кунундай чогулган кылмыш ишине байланыштуу жаңы жагдайлар ачылды. Адвокаттын дыккат иликтөөсүнөн улам апанын үйүн сатуудагы коомдук аукционун протоколу жок болуп чыкты. Буга байланыштуу жактоочунун сунушу менен иш Жайыл райондук тергөө кызматынан алынып, ошол эле райондун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Мамлекеттин ичиндеги мамлекет деген аталыш менен буга чейин Нурпресс Аламүйдүн районунун аймагында жайгашкан Акжар конушундагы мыйзамсыздык, өзүн билемдик боюнча фактыларды чагылдырган. Бул конуш азыр ара жолдо турат. Район облус жетекчилиги формалдуу түрдө Аламүйдүн районуна караштуу Лелин айыл өкмөтүнө жармаштырып койгондорунан эч кандай майнап чыкпады. Конушта ар ким өз билгенин жасап, өздөрүн шайлап алышкан бир ууч топ менен билектүүлөрдүн карамагында калып, мыйзамсыздык өкүм сүрүп, жапайы элге айланып бара жатабыз деп Нурпресс аркылуу кайрыл жолдошкон. Чүй облусунун губернатору Нурли Алымбаев, Аламүйдүн районунун акими Бактыбек Анаркулов көрмөксөн болуп атканын да айтышкан. Эми бул маселе парламент трибунасында дагы көтөрүлө баштады. Менин дарегим Акжар жаңы конуштун тургундарынын кайрылуу келип түштү. Аталган жаңы конуштун 3000ден ашык жашоочулары бар экен. Ушулардын бүгүнкү күнү ошол жака транспорт маршруттары каттабай, ошол жердеги окуп аткан 2000дей балдардын окуусуна үзгүлтүк болуп, ушулардын маселеси өтө кыйын болуп турат да бүгүнкү күнү. Буну же айыл өкмөт өзүнүн балансына албайт экен, же мэрия албайт. Ушул маселени карап чечип берсеңиздер. Андан сырткары ушул жердеги областтык транспорт департаментине да кайрылуу кылган, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Алмаз Акынжан, ушуну тез аранын ичинде чечип берсеңиздер, ушул жердеги биздин келечегибиз болгон жаш балдарыбызга мектепке татыктуу билим алганга чечип берсеңиздер. Эскерте кетсек, акжарлыктар жер тилкелерин мыйзамдаштырууда одоно мыйзам бузуулар орун алып жатканын билдиришкен. Алардын айтымында бирөөнүн жерин күчкө салып басып алуу, колунда бар башка бирөөгө сатып жиберүү көнүмүш эле адатка айланды. Мектепке, бала бакчага деген жер тилкелери дагы шылуундардын колуна өтүп кеткен. Бул ишти Сүйүн Мырзаканов аттуу жаран башында турган. Анын жан жокөрлөрүнүн бири болгон Абдыжапар Сафарбековдор төш болгон Адилет жамаат конушу деп аталган коомдук бирикме жасап жатканын айтышкан. Кумтөрдүн акчасы оңго солго жумшалганбы? Бул суроо азыр кабыргасынан коюлууда. Себеби эсеп палатасы аудит жүргүзүп, акча каражаты ыксыз колдонулганы боюнча маалыматтарды таратууда.
Буга чейин палата Кумтөрдүн каражатынан Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясына бир нече долбоорду ишке ашырууга 1,9 миллион доллар которулганы аныкталган. Бирок ал долбоорлордун бири дагы ишке ашкан эмес. Мындан тышкары Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингин Учкундан бизнес борборго көчүрүп келген. Муну имараттын эскилиги жана холдингдин кызматкерлеринин батпай жатканы менен түшүндүрүшкөн. Ага чейин Учкунга чарчы метр үчүн ижара акы 2,3 миллион сом төлөшчү. Ал эми бизнес борбордун 5000 чарчы метрине 95,2 миң доллардан беришет. Жаңы кеңсенин жылдык ижара акысы болжол менен 1,279,3 долларды түзөт. Бул ишкананын эски имаратта төлөгөнүнөн 3,8 эсе көп. Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу да пайдасыз. Анткени 1,23,9 миң доллар айып төлөөгө туура келет. Эсеп палатасы Улуу көчмөндөр мурасы холдингин каржылоого байланыштуу чечимдердин бардыгын теңиз бөлтүрүк кабыл алганын, долбоорлор ишке ашпай калгандыктан Кумтөрдүн жалгыз акционери болгон Кыргыз Алтын чыгымга учураганын белгилейт. Акыркы учурда Украинадагы согушка катышып жүргөн, андан каза болгон кыргызстандыктар боюнча маалыматтар чыга баштады. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктар башка мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышкандыгы аныкталса, Кыргызстандын мыйзамдары менен жоопко тартылаарын эскерткен. Украинадагы согушка катышкан кыргыз жарандары абакта отургандардан экени айтылууда. Расмий маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө чет өлкөдөгү түрмөлөрдө 1282 кыргызстандык отурат. Алардын 1077си Россияда. Камактагыларды Кыргызстанга которуу оор процедура экени белгилүү. Азыр Орусиянын түрмөлөрүндө отурган кыргыз жарандарын мекендеги абактарга которуу маселесин караган мекемелер аралык жумушчу топ иштеп жатат. Кыргызстандын элчиликтери жана башкы консулдук кызматтар Орусияда абакта отурган ар бир кыргыз жаранына Кыргызстанга которуунун жол жобосун түшүндүрүлгөн кат жөнөтүүдө деп билдирет Тышкы иштер министрлиги. Эскерте кетсек, курьер болуп ишке кирип, бирок алданып баңгизаттарын ташып жүргөнүн билбей кармалгандар көбөйүп жатканын юристтер айтууда. Өзгөчө шылуундардын торуна жаштар көп илинет. Мындан улам алгач бара турган өлкөнүн мыйзамдарын өздөштүрүү керектиги айтылат. Ошол эле учурда мыйзамсыз иштерди билип туруп баргандар дагы жок эмес. Бул арзыбаган акчага азгырылуу.